Bir жума ичиндеги окуялардын топтому менен тааныштырып, жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Азамат Жээнбеков тааныштырам. Бул жумада өкмөттүн иштеп баштаган жаңы курамына ишеничтер солгундады. Анткени сын пикирлер иштебей жатып көбөйө баштады. Премьер-министр Абылгазиев болсо элден каржылык жактан жардам суроого өттү. Эми каалаган жарандарды мамлекетке жардам берүүгө үндөө атайын эсебин ачты. Бирок бул кыргызстандыктардын көбүнө жага берген жок. Себеби 25 жылдан бери саясатта жүрүп, сайрандап байгандарды бийлик кустуруу керек деген пикирлер басымды. Карга кузгундардай айланган саясий элита өлкөнүн эң бай адамдарынын сап башына алынган. Байкуш мун деп учурда кызматка жетпей калгандарынын да жакшы эле жашырылган байлыктарын жашоочулар жакшы билишет. Ошол себептүү мамлекетти тоногондордун эсебин биз толтурмак белек деп нааразы болушууда. Анын ордуна күчү жетсе жемкорлорду таап чыгып, эгемен алгандан берки тонолгон байлыктарды кайтаруу жагын кароону сунушташат. Иштегенине бир квартал боло элек жатып, вице-премьер-министрлердин да кызматын бошотуусу талап кылынууда. Мындай сунушту эми эл өкүлдөрү көтөрүп чыгышты. Ал ортодо дыйкандар чабал өкмөттүн айынан жапа чегип жаткандыктарын да айтып чыгышты. Бажы биримдигине киргени менен анын пайдасын контрабандисттер көрүп жатканы байкалган. Апта ичиндеги окуяларды жума хроникасы аркылуу токтолуп өтөбүз. Дүйшөмбү 18 июнь. Өкмөт катардагы жарандардан акча чогултууну көздөөдө. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө колдоо көрсөтөм дегендерге атайын эсеп ачыларын айтууда. Чек арадагы контрабандалык жүк ташуулар кыргыз дыйкандарын банкрот кылышы мүмкүн. Тажикстандан Баткен облусу аркылуу кирип жаткан арзан баадагы пияздын айынан Кыргызстандагы дыйкандардын түшүмү кескин арзандап кеткен. Жалал Абад шаарынын дача аймагында үйдө кармаган малдар жашоочуларга ыңгайсыз абал жаратууда. Анткени аба ырайы ысыган кезде малдан чыккан жагымсыз жыттар жашоочуларга көйгөйлүү маселе жаратып келет. Жалал Абад облусу боюнча жыл башынан бери 3 адам сууга чөгүп каза болгон. Өткөн жылы 22 адам суудан кырсыктап көз жумган. Адистер алардын басымдуусу жаш өспүрүмдөр экенин кабарлады. Шейшемби 19 июнь. Ошто аттестат алып, кымбат унаалар менен сайраңдаган мектеп бүтүрүүчүлөрү кармалды. Аларды шаар ичинен кыдырып жүргөн кымбат унаалардын айдоочулары 5000 сомдон айып төлөшөт. Өкмөттүн азыркы курамы да элдин үмүтүн актабай төңдөрөт. Экономиканы көтөрүүдө бурулуш жасамакчы болуп, жаңыдан ишке киришкен министрлердин кабинети өлкө жарандарынан акча чогултууга камынып баштаганы буга толук мисалы боло алат. Райондор аралык сотту жоюп, анын функцияларын райондук сотторго өткөрүп берүү механизмдерин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү. Шаршемби 20 июнь. Базар Коргон районунда ички жолдор айдоочулардын шаштысын кетирүүдө. Быйылкы жылдын эсебинен башталган жол жамак иштери аягына чыккан жок. Миллиондорду чапчыган жамак иштери да сапасыз жүргүзүлгөндүгүн айдоочулар айтып бүтпөй келишет. Айрым аймактарда мектептердин жаңы окуу жылына карата оңдоп түзөө иштери кечеңдеп жатат. Сузак районунда да дал ушундай маселе жаралды. Кечигип жаткан ремонт иштерине тендердин кеч уюштурулганы себеп болуп жатканы айтылууда. Кыргызстанда жакыр жашаган 300 миңдей киши мамлекеттен жөлөк пул алат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова айтты. Жалпысы 300 миңге жакын адамга социалдык жөлөк пул берилип жатат. Жакырчылыкты жоюудагы башкы максатыбыз жарандарды иш менен камсыз кылуу болуп турат. Бейшемби 21 июнь. Өкмөт башына келгендерге сындар арбыда. Вице-премьер-министрдин кызмат абалынан пайдаланып, өз билимдик жасаганы парламентте көтөрүлдү. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы автоунааларды кайра каттоодо ортомчулар менен иштеп баштаган. Жалпы республикалык тестөөлөөнүн жыйынтыгы чыгарылды. Жалал Абад шаарында эң жогорку балл 214 упайга жетти. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырганда бир азга ылдыйлаган. Алименттен карызы барларды чет өлкөгө чыгарбоо жана автоунаа айдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу сунушталды. Мындай маанидеги мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Азыркы тапта сатылып жаткан коондарбыздарда нитраттын өлчөмү 2-3 эсеге көп. Бул эски уурларды козгоп, ракты чакыруучу кооптуулукка ээ. Дыйкандар түшүм эрте берсин деген максатта коондарбыз экенде минералдык заттарды, жер семирткичтерди ашыкча колдонушат. Жума 22 июнь. Жансыз денеси каналдан табылган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелүүдө. 18 май күнү Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылындагы каналдан 35-40 жаштагы аялдын жансыз денеси табылган. Ректорлорду шайлоо боюнча жаңы эрежелер ишке кирет. Жогорку кеңеш билим берүү жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жактырды. Ага ылайык эми жогорку окуу жайларынын башчыларын, мугалимдер жааматтын 50%-дан ашуун колдогон чакта тындылат.
Уналарды кайра каттоодогу 3 айлык акция узартылбайт. Булар 6 айдоочулар толугу менен өздөрүнө каттап жетишкен эмес. Жарандар тарабынан арыздануулар учурда күч алган. Кардардын жоктугунан жашылча жемиштер чирип кетүүдө. Нокен районунун Достук айыл аймагынын дыйкандары өстүргөн жемиштерин сата албай калды. Баанын төмөндүгү дыйкандын өстүргөн жемишинин чыгымын актабай калууда. Жаш өкмөт кетип, ордуна чапан сүйрөгөн чалдар келди деген парламент депутатынын сөзү коомчулукта жакшы эле айың кепке айлана калган болуучу. Эми убакыттын өтүүсү менен ал сөздүн мааниси чечмелене баштагандай. Анткени бир квартал иштей элек өкмөттүн дарегине болгон ишеничсиз сөздөр арбыды. Кечээ эле кош колдоп шайлап берген парламентарийлердин да ишеничи жоголгону калгандай. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаровдун бул кызматка вице-мэрликтен эле келе калганы айтылып жүргөн болсо, эми тез арада кетирүү жагы талкууланды. Анткени заматта эле зарыл маселелерди чечүүчү кызматка дайындалып калгандыктан өзүм билемдик өкүмүнө өткөнүн эл өкүлү Карамат Орозова айтып чыкты. Буга чейин болсо Мухаммедкалый Абылгазиевдин жардам катары банктан эсеп ачканын эстегендер бул өкмөт курамынан да түңүлө баштаганын байкатышкан. Абылгазиев келер замат жаңыланы сыяктуу жылыш болбостугун бир топ талдоочулар айтышкан жайы бар. Бул чиновникта кезинде өкмөттүн эң чечүүчү бутактарында иштегени менен өзгөчө кылган жумуштарын байкаткан эмес. Эми элден жардам алууга банкты эсеп ачканын гана айта албасаң, шайланган күндөн тарта аткарып баштаган жумушу деле байкалбайт. Өлкөдө ушул учурга чейин 30дай өкмөт башчы жаңыланды. Арасында саналуулары гана эл үчүн иштегенде өңүт калтырбаса, калганынын келип кеткенин да жашоочулар жакшы эстей албайт. Бул жолкусуда иштеп кеткен экстердин катарын толуктап, жардам алууга эсеп ачканы менен гана эл оозунда айтылып калбаса болгону. Кечээ эле Баткенге болгон өкмөт башчынын сапарында нааразы пикирлер менен коштолуп турду. Пресс-советтеринде сел алган аймактардагы жашоочулар менен жолугат деген маалыматтар байма-бай берилип турган. Бирок үйлөрүн селге алдырып жиберген жашоочулар ал адамдын каранында көрө албай кала беришкен. Буга чейин да Ош, Жалал-Абад облустарына болгон иш сапарынан да жарытарлык майнап чыгарган эмес. Ачылуу аземдерине катышуу үчүн кымбат баалуу унаа кортеждери менен көчө бойлой толтурган күч кызматкерлерин гана убарага салбаса башка жарытылуу жылыш же иш пландарды аткара албады. Өткөн жылдын отчетун тапшырган Абылгазиевдин алы кандай кабарчыбыз кызыгып көрдү. Бұлар отыр өрет, 6 айдан кейін келеміз, сілер менен сұныш бересіздер, көңіл бұрасты, бұрбайт. Кеддайт етеді, рахмат. Ноғойбаевқа адвокат болып алыптыр өкмөт. Абылгазиевті біз эмне ошон үчүн шайладык беле. Мухаммедкалы Абылгазиевдин өкмөтүнө карата депутаттардын мындай сөөмөй кезеп зекигени 2 ай мурун эле башталган. Анда бажы кызматындагы коррупциянын бетин ачкан адамды иштен алып ыргытты дешип кадр маселесине асылышкан эле. Эми эгилген жерлерди сел жууп кетип жаткан маалда акимдер өз кабинеттеринен чыкпай чай ичип отурушат дегендер да болгон. Бирок кыязы өкмөт башчы мындай маселелерди чечүүнүн ордуна эл көзүнө жөпчөнөкөй атка минер экенин көрсөткүсү келгенби? Айтоор өзү кадимки рейс менен Ош, Жалал-Абадка кеткени менен анын кортежи өзгөндө кырсыкка учураганы, ал арзан пиардын өтөсүнө чыгарбады көрүнөт. Эми жөнөкөй самолет менен учкан күндө дагы булар жол тандабастарын бул жактан жөнөтүп, алары аварияга учурап башка болуп жатат. Эми ошол канча чыгым болуп жатат мисалы үчүн. Алып барып андай нерсе ошол жол тандабасы менен мындай эле жол менен эле барса болбойбу? Көргөзмөнүн чет чыгып атпайбы? Эгерде авария болсо билинбейт эле да. Көңүл бурбайт эле. Чын эле жөнөкөй самолет менен учуп, артына 5 машина барган бул кылган ишин жокко чыгарып тастайт. Тескери кылып коет. Ошондуктан эгерде сен жөө барсаң бара бер. Мисалы үчүн ошол эле губернатордун машинасы бар, 4-5 жүрөр. Жыл болсо Бишкектен эле машина менен чыгып баратканда Бишкек Ош жолунун жанагы жыртык тешиктерин көрүп, мына мен түндө эле келдим. Базар сайын барып келип атам. Ошол жердеги тешиктер, ошол жердеги жыртыктар, ошол жердеги суунун үстүнө асфальт чаптап атканын көрмөк. Суу самыр жайлоосунда жана бадал басып кеткендерди көрмөк. Анан көрөк машинасы менен барып келсе, жолдон канча деген маселени көрүп келмек да. Рютте берет швабру и сам начинает ей неумело орудовать. Глава правительства моет пол. Дүйнөлүк тажрыйбада кайсы бир чиновниктин элпектигин жада калса кофесин төгүп алса да сүлгүн ала калып өзү тазалай калган жөнөкөйлүгүн даңазалаган учурлар жок эмес. Маселен, Британдын бурдагы премьери Дэвид Кэмерондой эл аралап метрода жүргөнү, дагы бир саясатчы Борис Джонсонго окшоп велосипед тээп жумушка келгени жана башка. Балким Абылгазиев ушул өңүттө өзүн көрсөткүсү келгендир деген ой жаралат. Жада калса президент Сооронбай Жээнбековдун Орусияга катардагы учак менен барганы деле баса белгиленбедиби. Бирок мындай көрүнүштөрдү коомчулук болуп келген эле эски пиар деп сыпаттагандар жок эмес. Мен эсимде бар, бир премьер-министр бир объектке барганда көчөлөргө чейин жууган да.
Анан ошону токтотушубуз керек да барып. Мына таң алып атасызбы, Швецияда жөө жүрөт экен, тиги жерде велосипед менет экен деп. Эми алардын көз карашы башкача. Лента кесип жүрмөөгө мен каршымын да. Анан көрө булар отуруп алып иштеш керек. Мына биз күтүп атабыз реформаларды. Бир аймактарды өнүктүрүүдөн бир азыр пока кыймыл боло элек. Айтмакчы, Кыргыз өкмөтүнө келген чиновниктердин айымак аралап эл менен учурашкан адаты качан калат деп тажагандар көп. Салтка айланган бул көрүнүштөн жыйынтык чыгып, көйгөйлөр чечилсе бир жөн эле. Өлкө эли үмүт арткан Абылгазиевдин дагы мурдагыларды кайталап жер-жерлерди кыдырган сапарларынан майнап чыкпай жатканын айткандар көбөйдү. Барган жерлеринде булар тай союп, кой союп, баягы эле сый менен өтүп атат. Мындай иш болбойт. Бүт элдин баарына мен келдим, кимде кандай сөзү бар, кимдин кандай кеби бар. Бүгүн мына мен энергетика боюнча окугум келет деп, бош жактагы эксперттерди андай демди биз көрө элекпиз да. Өкмөт ушул кеңиштетүүдө инвесторлор менен, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү эл менен туура түшүндүрүү иштерин такыр жүргүзө албай атат. Диалог жок. Мамлекет өзүнчө, инвестор өзүнчө, жергиликтүү эл өзүнчө болуп калды. Муну менен эле Мухамбеткалы Абылгазиевдин дарегине айтылган сындар аяктап калган жок. Өкмөт башчынын 2 ай ичинде деле экономиканы көтөрүү боюнча конкреттүү аракеттерин көрсөтө албаганы өкүнүчтүү дешет. Ал киши мурдагыдан чыга албай жүргөндүгү бунун эң чоң минусу болуп атат да. Бир стандарттык эмес ой жүгүртүүлөр менен стандарттык эмес кадамдар керек. Керек болсо премьер-министрден жогорку кеңеш зырканып туруш керек азыр. Дагы эмнелерди алып келет? Дагы кандай баягындай бир тобокел риск жасай турган шактарга барабыз. Ошого бул өз аргасы кылыш керек. Жогорку кеңеш дагы уктатпай, дайыма ушундай иште анын ордуна тескерисинче жогорку кеңештен качып аткандыгы көрүнүп турат. Кечеги эле отчетунда билинди, баягы эле цифра, баягы эле өлүк цифрлар деп коеюнчу. 30 өкмөт башчынын жакшы жактан эл оозуна алынышы үчүн сөзсүз эле жарым жыл же 1 жыл керек эмес. Саясатчылар тажрыйбада көргөн өмүрү кыска өкмөттөрдү эске алып, азыркы Абылгазиевдин өзүн баш кылып командасына коюлган пландарды аткаруу үчүн белгилүү бир убакытты чектеп бериши керек дешүүдө. Мындан улам көзгө илинер натыйжа көрсөтө албаса, азыркы өкмөттүн дагы күзгө барып отставкага кетүүсү көтөрүлө баштай тургандыгы кошумчаланууда. Айгерим Жаныкул, Чыңгыз Айбашев, 7-канал, жумалык үчүн. Ал ортодо экономикалык талдоочулар менен иштеп кеткен өкмөт башчылары бажы биримдигинин дыйкандарга берген пайдасын айтып бүтпөй келе жатышкан. Бирок анын кирешелүү жагын бажычылар менен аткезчилик аркылуу күн көргөндөр көбүрөөк көрбөсө, карапайым жашоочуларды тескерисинче кыйнай баштады. Коңшулаш өлкөлөр менен алака бекемделип, кирип чыгуу мамиле оңдолгону жакшы деңизчи. Бирок бажы бекеттеринен каалагандай өтүп жаткан айыл чарба аткезчилиги да күч алгандыгы байкалган. Бул багытта чыгым тарткан дыйкандар өкмөттүн тез арада көңүл буруу жагына муктаж. Антпесе айыл чарба эгиндери менен күн көргөндөр бул жылкы керешесинен кол жууп калуу коркунучунда турат. Мисалга Нокен районунда дыйкандар пияз өсүмдүгүн көп эгишкен. Алар бажы биримдигиндеги мыйзамдардын иштөөсүнө толук ишенишкен. Бирок коңшу өлкөлөрдөн келген айыл чарба продукциялары рынокто каптап, ата мекендик өндүрүүчүлөргө бут тосуп жатканын айтышууда. Ар бир тармагы боюнча бирден вице-премьер-министрди дайындап алган өкмөт башчы эми бул багытта да ойлонуусу керек. Бажыдагы аткезчилик аракеттер күн сайын эмес, 1 минут аралыгында орун алары буга чейин ачыкталган. Мында кыянаттык көрүнүштөр мамлекеттин казынасына эле эмес, маңдай терин төккөн дыйкандарга да кедергисин берүүдө. Борбор каладагы кеңседен алыс көп деле чыга бербей, иш бүтүргөн чиновниктер бул багытта батынып барып, баатырлыгын кылай элек. Келген өкмөт башчынын тушунда чек арадагы көйгөйлөр көтөрүлгөнү менен бул маселелерге көңүл кош мамилеси менен гана тим болот. Учурда коңшулаш өлкөлөр менен каттам мыйзамдуу багытка өттү. Буга чейин жабык учурларда да аткезчилик менен алектенгендер токтоп калган эмес. Бийликтегилердин аралашуусу менен эле күйүүчү май сыяктууларда чек арадан ары алынып өтүп турганын бийлик билмексен болгону менен жашоочулар жакындан көрүп келишет. Ушул тапта жер жемиштер менен бышып баштаган өсүмдүктөрдү сатуудан кыйналган дыйкандардын арыз муңун ким угат? Кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Нокен районунун тургуну 8 гектар жер тилкесинде пияз өстүргөн. Ар бир гектарына 200 000 сомдон ашык чыгым кетирип, эми түшүмдү жыйнап алууда да күнүнө 400-500 сомдон кызмат акы алуучу ондон ашык жергиликтүүлөрдү иштетүүдө. Алган түшүмү жакшы болгону менен аны сатууда баанын кескин түшүп кетиши, пайда алып келүү мында турсун, өзүн өзү каптабай калууда. Быйылкы жылда пияздар түшүм жакшы бергени менен базарды баасы өтө төмөн болуп, сата албай кыйналып атабыз. Азыр мына көрүп турганыңыздар пияздарыбыз уже даяр болуп калды. Бизге караганда мына Тажикстанда көбүрөөк эртерээк бышат экен пиязды. Биздин базарларды көп Тажикстандан пияз ташылганда
биздин пияздар өтпөй калып атат. Ошонго кайрылайлы дедик эле өйдөнкү чоңдорубузга. Нокен районунда, анын ичинде айрыкча Арал айыл аймагында пияз өстүргөн дыйкандар көп. Бир эле айылда 200 гектардан ашуун эгин тигилет. Эми гана түшүмдөрүн жыйнап жаткандардын айтымында, Тажикистандан контрабандалык жол менен кирип жаткан пияздын айынан ушундай шарт түзүлүүдө. Баткенде биздин тааныш балдар бар. Биздин группабыз бар да, ошондо айтып атат. Көргөн, бу жерде жалган нерсе жок. Көрүп айтышып атат. Күнүнө 100 фура кирет дейт. 40 000 сомдон желкесин алып киргизип атат дейт. Ал Таможня союзга кошулган эмес Тажикстан, билесиздер да. Ошонун эсебинен биздин пияздарыбыз арзандап кетти. Бишкекке күнүнө 100 фура кетет экен. Алардын пиязы тем более биздикинде мындай кыпкызыл болуп пышпайт. Алардык аппак. Биздики талапка жооп берет. Россия каяк жакка дагы айдаса чыдайт да биздикичи, КамАЗда. Алардык ак пияз көпкө чыдабайт. Ошол жерде эле Казакстан, ошол жерлерде эле кетпесе, неме жака экспортко чыдабай турган пияз алардык. Эрте бышып ак пияз болот алардык. Бизге окшоп кыпкызыл болуп пышпайт. Бул маалыматты Баткен облусунун Лейлек районундагы дыйкандар да тастыкташты. Күн сайын жок эле дегенде 30 фура пияз мыйзамсыз жол менен кирип жатканын маалымдашты. Аларга бөгөт коюшу керек болгон Кыргызстандын күч органдары болсо, тетрисинче өздөрү калкалап жатканы да ачык айтылууда. 50 фура сатты. Кумай чатты пастар. Укпайт атам, калган өзүнө бөчөк. Чоңдар эме кылып атат, сопрождение кылып атат. Токтотору деп элде эме кылат, дыйкандарга аракет кылабыз десек, органдар жүргөн чакталарын кесип атат. Эскерте кетсек, дал ушул чек арадагы контрабанда маселеси боюнча жергиликтүүлөр тарабынан вице-премьер Жеңиш Разаковго да айтылган эле. Өкмөт өкүлү өз кезинде тийиштүү органдарга тапшырмалар берилип, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюларын айткан жайы бар. Чек ара кызматына, Ички иштер министрлигинин жана мына каржы полициясына катуу тапшырма беребиз. Ошол контрабанда деңгээлине бир топ азайткыла дегенчи. Бирок ошол мен ойлойм биздин айыл чарба продукция өндүрүштөгү кишилерге дагы бир жаңы ыкмаларды иштеп чыгыш керек, ассоциациялар түзүш керек, өзүнүн продукциясын мындай жакшы сатып алганда шарттарын түзүш керек да. Бирок иш жүзүндө Разаковдун айткандары кур сөз бойдон калып жатканына дыйкандар кескин нааразы. Ансыз да дыйкандарга жарытарлык колдоо көрсөтө албай жаткан өкмөт жок дегенде бөтөн бирөөнүн түшүмүн мыйзамсыз киргизбегенге жардам берсе деп турушат. Дыйкандын мээнети күйүп атат азмет. Ошо киши жардам берип өкмөт тарапынан көзөмөл кылып ушу сатып алышка жардам берсе. Дыйкандардын үмүтү ушу да, колдон келип айылда болгон дыйканчылык менен тирикчилик кылат. Балдарын окутат, үй салат, той кылат дегенде барын топтоп туруп ушу дыйканчылыкка сарып кылган. Эгер мушу пияз нормаль сатып эл кичине пайдаланбай калса, кийинки жылга кыйналып калат. Эми ошону Тажикстан тосуп берсе, ошондо жакшы болуп калабы деген ойдобуз да. Алар азыр 1 айдан ашты да, примерно апрелдин этегинен эле сатып баштаган алар. Ошолордуку келбесе биздики пияз кымбат болуп калат. Казактар менен тааныш болуш керек. Ал жерде ошентип алардын эми таанышы бар, ошон үчүн келип бизден кичине пайда көрүп алар ошентип алып кетип атат да бизден. Азыр аларды токтотуп койсо эле булардыкы деле бизди көтөрүп ошентип кымбаттап калат да. Демек өзүңөрдө мүмкүнчүлүк жок, туура алып барып Россияга. Жок, алып барган жок. Эми алып барсак болот, 1-2 фура алып барып, эми бул жерде 300 тонна, 300 гектардын тоннасын алып бара албайбыз да, бүт эл. Жергиликтүү бийлик болсо банкрот болуунун алдында турган дыйкандарды күтө турууга чакыруудан башка айла жок экенин айтууда. Жакында Тажикстандын пиязы түгөнүп, анан кыргыз дыйкандарынын түшүмү бир аз кымбаттайт деген идеалдуу жооп узатылды. Эми жакынкы мезгилде тажиктердин да, өзбектердин да стандан да кирип келип аткан, базарга барып аткан пияздар түгөйт, себеби алардыкы эртерээк пышат, биздики кечирээк пышат. Бааны базар өзү регулировка кылат. Эгерде пияздын баасы 10 сомдон болуп кала турган болсо, биздин дыйкандар кошумча прибыль менен чыгат деген ойдобуз. Эми пияз боюнча мен өткөн жылкы баасы боюнча ошо дыйкандарыбыздын Арал айыл өкмөтүнүн дыйкандарынын көпчүлүгү менен байланышып айтканбыз. Көп экпеш керек, башка өсүмдүктөрдү эгүүгө неме кылсак деп сунуш берген дыйкандар экен. Өзүнүн үлүштөрүнө негизинен өзүнүн үлүштөрүнө эгилген немелер. Ошондуктан пияздын баасын только базар регулировка кылат.
Маалыматка ылайык Нокен аймагында 20 000 гектар сугат жери болсо, анын 400 гектардан ашык бөлүгүнө пияз өстүрүлөт. Өткөн жылы 1 килограмм пиязды Казакстандан келген ортомчулар 20 сомго чейин сатып алышкан. Быйыл болсо эң кымбат саткан кыргыз дыйканы 6 сомдон араңдан өткөрүп жаткан айтылат. Ал эми Тажикстанда болсо, учурда пияздын 1 килограммы 3 сомдон сатылып жатканы маалымдалды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал. Өлкөдө акчанын айлануусуна мигранттардын салымы чоң. Жыл санап сыртта эмгектенген мекендештердин которгон акчалары көбөйүп жатканы ата-энелерди эмес, өлкө жетекчилерин да кубантат. Бирок бөтөн элде эптеп күн көргөн кыргызстандыктар акча табуу үчүн кандай гана кыйынчылык тартарын жакында эле кырсыкка учураган кыргыз жараны далилдеди. Өз элине акчаны көбүрөөк табууну ниет кылган Чыңгыз Анарбек уулу 1 суткада 20 саат иштеп, 4 саат гана уйку көрөрдө болгон окуядан кийин белгилүү болду. Бул багытта түрдүү пикирлер болгону менен жыргап кеткенинен уйкуну кечип иштеп жаткан эместигин да эске алуу керек. Бирок башын ылдый салган Чыңгызды жалпы жарандар колдоого заматта ала калышты. Башты бийик көтөр деген урам менен бул мырзага жардам берүүгө шашкандар арбыды. Учурда 2 айга тергөө абагына алынган. Бирок баш коргоо чарасын өзгөртүү керектиги тууралуу да сунуштар жактоочулары тарабынан көтөрүлгөн. Жумушсуздуктун айынан ата-энесинен да алыс кеткени аз келгенсип, уйкусу да толук эмес кыргызстандыктардын саны чет өлкөлөрдө миллиондон ашат. Бул бейрасмий маалыматтарда жазылып жүрөт. Эми өлкө бийлиги коомчулуктун көңүлүн бурдурган бул маселеге толук аралашуу жагын көздөгөнүн байкатты. Жакында эле ИИМ министри жабыркагандардан да кабар алганы жарыяланды. Бирок көпчүлүктү Чыңгыздын алдыдагы тагдыры кандай болору кызыктырууда. Айдоо укугунан ажыратуу сыяктуу жаза менен кутулуп кетеби, же жаза мөөнөтүн өтөп калабы деген сыяктуу ой толгоолор көп. Эске салсак, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинде иштеген дипломаттар да дал ушундай окуяга кириптер болушкан. Анда унааны башкара албаган элчилер бир адамдын өмүрүн да кыйып алышкан. Ал кезде мыйзам толук иштебей, элчиликте иштегендиги жардам берип, кыргыз жаранын сүзүп кеткен дипломаттар камалбай эле өз мекенине кылмышкер эмес, кызматчы катары эле кайтарылган эле. Эми кырсыктын кокустук экенин эске салып туруу жагын өлкө бийлиги да өз аракеттерин көрүүсү зарыл. Анткени өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан элдерде миграциялык агым токтой элек. Толугураак Ош өкүлчүлүгү баяндайт. Москванын борбордук бөлүгүндө футбол күйөрмандарын унаасы менен кыргызстандык таксист коюп кетти. Жабырланган 8 киши ооруканага жеткирилип, алар оор жаракат албаганы белгилүү болду. Унааны башкара албай калган айдоочу 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу сурак берип, өз сөзүндө 20 саат уктабай унаа башкарып, адамдарды кокустан сүзүп алганын айтты. Окуя кандай болуп кеткенин өзүм да билбей калдым. Баары 1-2 секунд ичинде эле болуп кетти. Машинаны токтотоюн деп, бирок газды басып алыптырмын. Коркуп кетип, машинадан түшүп качууга аракет кылдым. Адамдар көп эле, 20 сааттай уктаган эмесмин. Акыркы кардарды жеткирип коюп, үйгө эс алууга барайын деп жаткам. Мындай болуп кеткенине аябай өкүнөм. Таксист тротуарга чыгып, жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн соң окуя болгон жерден качып кетүү аракетин көргөн. Муну шектүү, ден дароо абалга түшүп калганы менен түшүндүрдү. Жабыркагандар Мексиканын, Орусиянын, Азербайжандын жана Украинанын жарандары болгон. Ал эми Чыңгыз Анарбек уулун текшерүүдө алкоголдук ичимдик ичпегени аныкталды. Ал спорт менен машыгып, өлкө жилегинде желбиретип жүргөн. Акыркы жолу сүйлөшкөндө балам таксист болбой эле койчу, уктап калба деп айттым эле. Десем таксист апа жакшы эле, жумуш жакшы эле, коркпоңуз деген. Келдим дагы айтты эле, апа такси болгон кыйын экен, уктабай калат экен деген. Каргаша басып карабайсыңбы эми? Спорт менен көп жашынан бери машыгат. Кырмына ишенбесеңер көлгүлө. Ой, бүгүн кетип атам балама. Эмне болду, кандай болду деп билгени кетип атам. Ошо кыргыз эл менен Москвадагылардан сурайынчы. Жардам бергиле менин балама, кандай болду, эмне болду? Ал арада Facebook тармагында бул жигитке моралдык жана материалдык жардам берүү демилгеси көтөрүлдү. Ага ылайык Кыргызстандагы жана Орусиядагы мекендештер банк картасына акча которуп башташкан. Топтолгон каражат жабыркагандардын дары-дармегине иштетилсе деген үмүт менен көмөк көрсөтүүнү чечишкен. Текшерсек 59 600 рубль акча чогулуп калыптыр. Апасы барыптыр деп уктук. Ал жактагылар байланышып апасына же аялына жеткирип беришет акчаны. Анын негизги эмеси жанагы жаракат алып больницага жаткандарга компенсацияга керек болушу мүмкүн, же дагы башка каражатка керек болушу мүмкүн деген эле ниетте чогултуп атышат. Эми Кыргызстандан дагы жөнөтөбүз дегендер бар. 50 сом айтсаңар Кыргызстандан да чогултабыз деп. Бирок бул жактан
азыр энисинин эмеси ачылып турмушта ошого жөнөтүп атышкандыр. Кокустан кырсыкка кабылган жаранды алгач айрым басылмалар мас абалында болгон деп жазышты. Бирок кийин расмий булактар ал спирт ичимдигин ичпегенин маалымдап, рулда уктап кеткенден кырсык жүз бергенин ачыкташты. Жалал-Абад милициясы Чыңгыз Анарбек уулу буга чейин соттолбогонун жана издөөдө эместигин жарыялады. Тактоо иштерин жүргүздүк, себеби ал жерде жазылгандай бул Кочкор Атада алынган экен айдоочулук күбөлүгү. Бирок ал Кочкор Ата шаарынын тургуну эмес. Бул 1990 жылы Аксы районунда Коштөбө айылында туулган. Жана 6-классты бүтүп, ата-энеси менен чогуу Бишкекке көчүп кетишкен. Бирок биз ушул тактоо иштерин жүргүзгөнүбүздө ал буга чейин Жалал-Абад облусунун аймагында эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган жана соттолбогон. Кырсыкка кириптер болгон Чыңгыз Анарбек уулун айрымдар террорчулукка да күнөөлөшкөн эле. Буга байланыштуу анын үйүн тинтүү жүргүзүлүп, экстремисттик маанайдагы материалдар табылган эмес. Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык кылмышка шектүү кармалган соң, анын баш коргоо чарасы 48 саат ичинде каралат. Чыңгыз Анарбек уулунун баш коргоо чарасы каралып, аны 2 айга камакка алуу чечими чыкты. Чет элдик жарандык болуп, убактылуу гана миграциялык учет болгону жана дайым Россия Федерациясында же болбосо Москва шаарында дайым пропискасы же болбосо постоянный регистрациясы жок болгондугу үчүн ушу камакка алып жатат. Жана ошондой эле следовательдердин өтүнүчүндө именно общественный резонанс деген белгини көргөзүп туруп, ошол негизинде 2 айга камакка алынып, ошол 2 айга камакка алуу иштерине чыктык. Азыркы маалда соттун чечимин колго алдык. Ал арада өкмөт башчы да кыргыз мигранты кабылган кырсыктан жабыркагандарды Кыргызстанга эс алууга чакырды. Бул кырсык атайын жасалбаганын айткан премьер жабыр тарткандардын эс алуусун уюштуруп берүүнү колго аларын кошумчалады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвага барып, жабыркаган кишилерден кабар алып, ал абалын сурады. 2 айга камакка алынган Чыңгыз Анарбек уулун үй камагына чыгаруу өтүнүчү жолдонду. Анын жактоочусу сот өкүмүнө каршы доо арызын жазганын кабарлады. Мыйзамга ылайык чет элдик жаран кылмыш жасаса, үй камагына чыгарууга жеңил шартта уруксаат берилбейт. Эгерде мамлекет кепилдик берип, жоопкерчилигин моюнга алса гана бул өтүнүч орундалышы мүмкүн. Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 264 беренеси менен кылмыш козголгон. Ал жерде көрсөтүлгөндөй, анын жаза мөөнөтү бул 3 жылга чейин, ошол эле мезгилде айдоочулук күбөлүгүнөн кандайдыр бир убакытка чейин, башкача айтканда 2 жылга чейин ажыратууга көрсөтүлгөн. Бул жерде кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына карап көрүш керек. Мисалы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарында көрсөтүлгөндөй, эгерде чет мамлекеттин жарандары кайсы бир мамлекетте кылмыш кыла турган болсо, тергөө бүткөнгө чейин ошол мамлекеттин аймагында, башкача айтканда ошол мамлекеттин территориясындагы тергөө изоляторунда болот деп көрсөтүлүп калган. Андай жагдай мына биздин мамлекетибизде дагы көрсөтүлгөн. Эгерде чет мамлекеттин жараны биздин мамлекетте кандайдыр бир кылмыш кыла турган болсо, ал убактынчалык кармоочу жайында кармалып турат деп көрсөтүлгөн. Бул нерсе баягы жарандын тергөөнүн жүргүзүшүнө үзгүлтүккө учураттоо максатында болуп атат. Жогорудагы жагдайды эгерде өкмөттүк деңгээлде, элчиликтерден жана ошол жердеги кандайдыр бир уюмдардан жана ошол мамлекетте жашап аткан жарандардын кепилдиги менен үй камагына чыгарып турса болот. Буга мыйзам жол берет. Коомчулук бул окуяны мигранттардын бүгүнкү тагдыры катары кабыл алды. Акча табуу аракетин көргөн мигранттар күн-түн дебей суткалап иштей турганы баса белгиленүүдө. Мындан улам жумуш орундарын түзүп бере албаган мамлекет башындагыларга сын пикирлер дагы курчуду. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Орусияда миллионго жакын кыргыз жараны эмгектенет. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7-канал, жумалык үчүн. Сиздер бир жуманын жыйынтыгына ортоктош болдуңуздар. Башка маалыматтарды да 7-каналдан гана күзөтүңүздөр. Студияда мен Азамат Жээнбеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.